Санжар мырза 3 жылдан бери балык чарбаны өздөштүрүп келет. Ишкерлигин алгач аз көлөмдөгү балык менен баштаган. Азыр мында балыктын кубулжума форель түрү өстүрүлөт. Балыктын бул түрү суунун тазалыгын талап кылат. Аймактын шартына да тез эле ыңгайлашып калды дейт. Жайкысын ал эс алуучу тосот. Мында келгендер өстүрүлүп жаткан балыкты жеринен кармап, даамын татууга бардык шарттар түзүлгөн. Булактар көп ушул территорияда. Ошону байкап жүрүп, өзү да тоо ташта природаны жакшы көрөбүз. Ушу жерди жактырып баштап көрдүк. Башында ушу аз эле балык менен баштаганбыз, ушул пруттарны. Башында ушул бобу прутка 500 балык кое бергенбиз. Анан ошол жылы эле аны өстүрүп саттык. Анан буларды анан дальше иштетип кеттик. Жайкысын ушу биякта природабыз жакшы, салкын. Эң жакшы жери чиркей жок ушу бизде. Элдер ушу 12ден кийин көп келип баштайт, Караколдон келет, четки айылдардан келишет. Кээде бир 100дөн ашык киши келет, батпай калат. Эти таза, суу өзү жайкысын муздак, кышкысын ушу плюсовой температура болуп турат. Муз тоңбойт үстүнө. Сапаттуу жем менен багылып жаткан балыктарынын көлөмү эң чоңунук азыр 700 граммга жетип калыптыр. Учурда мында 4 көлмө бар. Баары жер кыртышын бузбастан табигый жол менен жасалган. Радужный форель. Ушу тунук сууну жакшы көргөн балыктар. Бул балык ушу веси оорураак бизде, суунун муздактыгынан. Мясо плотный экен да, эти бош эмес. Кислород жакшы болгондуктан өзү балык кара эмес, жылтылдап өзүнүн формасын кармап турат. Аябай кызыл эт болгондо уже булар кыпкызыл болуп билинип калат да. Коя деп кооз балык бар, карповый. Аябай жакшы, ошондон кошсокпу деген ой бар, Кудай буйрса. Сууну жакшы көргөндүктөн, природада көп жүргөндөн бушака келгенде байланып калам. Суунун шаркыраганына отуруп эле мындай дей салат да киши аябай. Өзүм бул жумушту сүйүп келем. Сүйгөн жумушта береке болот го. Эртең менен тура калып эле шашкан бойдон бияка эле үйдөн чуркайм. Жакшы буйрса. Чарбанын ишке кириши менен айылдагы бир катар жашоочуларга жумуш орундары да түзүлдү. Алдыда аны кеңейтип, балыктын башка да түрлөрүн өстүрүү мерчемделүүдө. Ал эми мындай чарбалардын пайда болушу эң ириде элеттиктердин жашоо шартын жакшыртууга шарт түзөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.